Барыңарга салам достор, кутмандуу күнүңөр менен кайрадан эле менин каналыма кош келдиңер. Бүгүнкү чыгарылышта мен силерге китептердин тизмеси менен бөлүшөм. Тагыраак айтканда, жаңы китеп окуп баштагандар кайсыл китептерден баштаган оң, ошол боюнча өзүм билгендеримди бөлүшкөнгө аракет кылам. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, комментарийге ой пикириңерди калтырганды унутпагыла. Жаңы китеп окуп баштагандар эң алгач эле Мамбет Асан Ибраев агайыбыздын эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китебин окуп баштоосун сунуштайт элем. Анткени бул китептин ичинде китеп окуунун пайдалары, кантип кызыктуу жолдор менен китеп окууну адатка айлантсак болот, ушул сыяктуу эң негизги темаларга токтолот. Андыктан эгер дагы сиз дагы жаңы китеп окуп баштаган болсоңуз, ушул китепти эң биринчи тизмеге коюп, сөзсүз түрдө окуңуз. Китеп окууну адатка айлантуу үчүн же туруктуу китеп окуу үчүн биздин окуган китебибиз биз үчүн кызыктуу болуш керек. Андыктан мен экинчи орунга Рустам Абиловдун Каректен аккан көз жаш деген китебин койдум. Себеби бул китептин жазылган тили өтө жөнөкөй, жеңил тилде жазылган. Бардыгы эле түшүнө алат муну. Анан кыска 3 чыгарма киргизилген ичине. Ошол адамгерчилик, ыйман, түз жүрүү, таза жүрүү темаларына басым жасайт. Андыктан ушул экинчи орунга ушул китепти койдум. Сөзсүз түрдө бул китепти дагы окуганды унутпаңыздар. Үчүнчү орунга болсо мен Зуура Сооронбаеванын Чоочун киши деген китебин койдум. Анткени бул китеп көркөм адабият биринчиден, кызыктуу да, сериал көргөндөй окуп кете бересиңер. Бир аз узунураак бул китеп 2-3 томдон турат. Ошентсе дагы ушул китепти окуп баштап алсаңар эле кантип бүткөнүңөрдү билбей каласыңар. Аябай кызыктуу, чыныгы жашоодон алынгандай, мындай аябай кызыктуу китеп. Сериалдары да чыгып атат азыр. Үчүнчү орунга ушул кызыктуу көркөм адабият китебин койдум. Муну дагы сөзсүз түрдө окугула. Негизи эле жаңы китеп окуп баштагандар түшүнүүгө оңой, жеңил тилде жазылган китептерди окуган жакшы. Анткени ал оор, татаал тилдеги китептерди тандап алса, кызыксыз болуп таштап коюшу мүмкүн да. Кызыктуу, жеңил тилде жазылган китептерди окуса, ошол китеп окуу адатын улантууга жардам берет. Ошон үчүн мен 4-үнчү орунга дагы 2 жеңил тилде жазылган 2 кыска китептерди койдум. Алардын биринчиси Элинор Портердин Полианна деген китеби. Бул ошол жетим кыздын жашоосу жөнүндө жазылган чет тилдеги китеп. Кыргыз тилине которулуп чыкканда аябай популярдуу болгон жаштар арасында. Силер дагы бул китепти окуй элек болсоңор, сөзсүз түрдө окугула. Негизи кыздын жашоосун түшүндүрөт да бул китепте. Эркек балдар болсо, Таштабачы Апаке деген Азиз Баймухамедовдун китебин сунуштайм. Бул жерде дагы жетим эркек баланын жетимканадагы жашоосу, ошол жерде тарткан күндөрү, азаптары баарын чагылдырып берет. Бул эки китептен жеңил тилде, түшүнүүгө оңой. Ошон үчүн муну дагы, бул эки китепти дагы сөзсүз түрдө окугула. Кечке эле көркөм адабияттарды окуй бербестен, адам өзүн өзү оңдогону, түздөгөнү жардам берген китептерди дагы окууну сунуштайм. Бул жааттан мага эң жаккан китептердин бири Атомдук адаттар. Кыргызчасы жаңы эле чыкты. Мен англисчесин окудум. Бул Атомдук адаттар китеби күнүмдүк адаттарыбызды кантип калыптандырабыз, адаттардын биздин жашообузга, ийгилигибизге берген таасирлери тууралуу баяндалат. Мисалы үчүн, жаңы бир тил үйрөнүп баштасаң, аны 2-3 күн окуп, анан кайра эле кызыгуу, мотивацияң түгөнүп таштап коесуң да. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдү кантип чечсек болот, ушундай кызыктуу темаларга илимий тилде басым жасап, сонун кылып түшүндүрүп берген китеп бул Атомдук адаттар. Ошон үчүн 5-чи орунга Атомдук адаттар китебин койдум. Жана сөзсүз түрдө кайсыл тилде болбосун ушул китепти ар бир строчкасына, ар бир саптарына маани берип, керектүү жерлерин жазып алып окуганды, анан жөн эле окуп койбостон, ошонун ичинде үйрөнгөн ыкмаларды жашоодо колдонгонду сунуштайм. Мындай айланабызга сара эсеп салып, байкаштырып көрсөк, ийгиликтүү миллионер же болбосо башы көрүнгөн атактуу адамдардын көпчүлүгү эле китеп менен дос болуп, китеп окуп, китеп менен эриş аркак жүргөнүн көрөбүз да. Ушундан эле китептин пайдаларын, китептин бизге берген күчүн, жыйынтыктарын көрсөк болот. Андыктан баарыбызды китеп окууга чакырам. Сөзсүз түрдө китеп окууну адатка айлантып, китеп менен дос бололу, жакындарыбызга, балдарыбызга же чоңдорубузга китептерди белекке берип, ошол китеп деген нерсени жайылткан аракет кылалы. Буюрса силер дагы жакшы китептерди тандап окуп,
өзүңөр каалаган, өзүңөр тандаган жолдо жакшы бир кесиптин ээси, жакшы бир адистиктин ээси болуп чыгасыңар деген ишеничтебиз. Негизи эле китеп окуунун бардык жактарга пайдасы бар да достор. Аны билсеңер керек өзүңөр деле. Андыктан сөзсүз түрдө китеп окуйлу. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта тургула.